Мисалы, азыр сиз турмушка чыга элексиз. Кантип турмушка чыгыш керек? Деги эле турмушка чыгыш керекпи? Бутка туруп алайын анан чыгам, андай нерсе жок. Бир. Анан сизге вариант айттым, мисалы айтып атасыз, Шведияда иштеп эле ошол жактан акча келет деп атасыз. Сиз мындай вариант жок. Мен турмушка чыгам, жолдошум бай болот, же жолдошум иштеп ошентип алат, мен үйдө эле отурам. Андай вариант жокпу? Андай вариант. Негизи мен мындай жөн отурганды жактырбайм да. Бирок күйөөм бай болуп, күйөөм акча алып келсе, ал да жакшы, анан сиз да иштей бересизби? Мен да иштей берем. Окей. Эми сизге башка бир жашоо айтып берейин сизге. Просто мындай жашоону мындай балким көрө элексиз да. Турмушка чыга элек болсоңуз турмайлы. Моякта турмушка чыккандар же үйлөнгөндөр, жашоолор башкача, ошону бир өздөрү да айтып бериши мүмкүн да. Бирок мындай турмушка чыга турган эмеге келсеңиз керек возрастка, же келдексиз? Ооба, келдим. Биринчи очередь, эгер мына 4 тармактын бирөөсү косяк болсо, наркылары бүт баары эме косяк болот. Ошо 4 тең параллельный өнүктүрүш керек. Бир, жеке өнүгүү. Жеке өнүгүү деген өзүңүздү өнүктүрүп атасыз, айтпасызбы? Психология мындай депчи. Эки, үй бүлөлүк бакыт. Үй бүлө курбасаңыз, сиз 1000 жолу миллион акча табыңыз, сиз бир жериңиз косяк болуп турат. Мындай бир полноценный жашоо жок да сиздечи, мисалы. Бир. Үй бүлөнүгө да эме кылыш керек, салым коюш керек. 3, иш. Мисалы айталы, даже үйдө отурган аялдын деле өзүнүн бир хоббиси болот. Өзү кызыккан нерсе, призваниясы. Ага да салым коюш керек. Ал да болбосо дагы проблема. Анан коомдо кордуңуз. Ушинтип эле жүрөм, эч кимге пайдам тийбей, анан дагы жаныңыз бошосо. Ошол 4-өөнү тең бирди алып кетпесеңиз, анда сөзсүз бир жерден бирөөгө эме болот. Азыр сиздин ситуацияңызда турмуш кура элек экенсиз. Турмуш кура элек болсоңуз, аябай акырын кетесиз. Минус. Анткени оюңуз ошол жакта жүрө берет. Анан давление болот, туурабы, обществода. Анан башка бирөө айтат. И еще өзүңүз коркосуз. Вдруг турмушка чыкпай ушинтип калып кетсем.